3 күн, 40 күн, 4 айлык даават кандай хадистерге таянып пайда болгон? Эч жерде жообу жок болуп жатат. Тугандар, бүгүнкү күнү Кыргызстанда bir davat mehneti болуп атат, дин mehneti болуп атат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунан келе жаткан bir mehnет. Ар бир заманда, доорда, кылымда аалымдар ошо элинин аң сезимине, мүмкүнчүлүк, жөндөмдүүлүгүнө жараша тартиптерди түзүп, кийинки муунга улантып келген. Манан Ильяс рахматуллаху алейх дагы бул жаңы бир нерсени чыгара койгон жок. Улуу мээнеттин уландысын үстүнө түшүп калган чаңды арчып, ошолорду жандандыруу мээнети эле болгон. Карап көрдү, динде эсеби жок сыпаттары бар экен. Ушундай укмуш кереметтүү баалуулуктар бар экен. Баарын айта берсе кайсы жетет? Ошондуктан бир тобу үйрөнөйлү, ошон үчүн үйрөнөйлү, Кудай кааласа бардыгы калгандары келе берет деген максатта мына 6 сыпат айтылган. 6 сыпат толук дин эмес бул. Сыпаттар динде өтө көп. Баары сыпат диндечи. Жөн эле бул фундаментальный иманды үйрөнүү өлгөнгө чейин. Иманды сактоо өлгөнгө чейин. Иманды бекемдөө өлгөнгө чейин. Бунун 4 ай 40 күнү деп жок бунун. Өлгөнгө чейин. Иманды таркатуу милдети өлгөнгө чейин. Аллахтын жолуна чыгуу өлгөнгө чейин. Бизге окшогон азыр дордойдо кирип алып чыга албай жүрбөйбүзбү? Ошого окшогондорго кичине айына 3 күн берип кой. Жылына 40 күн берип кой хотя бы. Өмүрүндө bir 4 айга чыгып кой. Бул бир фарыз эмес, важип эмес, сүннөт эмес таксыр. Бул тартип. Бирок тартиптин да орду бар да. Эмне үчүн ушу 4 күн эмес? Эмне үчүн 2 күн эмес? 3 күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мушкатул масабих деген хадисте китебинде хадисте бар. Сахабалар мындай дегенде, силер ушундай доордосуңар деген. 100дөн 90ун аткарып туруп, 10ду аткарбай койсоңор жок болуп кетесиңер деген. Жакшылыкка чакырууда, жамандыкка кайтарууда, ушундасыздарбы? Элди даават кылып, элди оңолууга чакырууда, элди арам нерселерден токтотууга, ошолордон 100% болсо, 90ун кылсаңар, 10ун кылбай койсоңор жок болосуңар деген. То есть 100% кылгыла деген сөз. Bir zaman келет деген, bir zaman келет. Ошол заманда алар 10 эле пайыз кылып, 90ун кылбай койсо кутулуп кетишет деген. 10 эле пайыз кылып, 90ун кылбай койсо ийгилик 100ге жетет деген. 30 күндүн 10% канча экен? 3 күн. Ошентип эле мындай эме кылып койгон бу жерде. Болбойт дегенде мына дордойдогу баардыгы 3 күн эле берип турсун. Айына элечи, башка эчтен 3 эле күн көп бербей эле болду. Канча деген, алхамдулилля. Дааватты көп ушундай деп ойлойт, башкаларга үйрөтүп, жок. Өзүбүз оңолуш үчүн чыгабыз. Башкаларды оңдоо Кудайдын колунда, оңолобойбу Алла билет ал. Бирок мен чыгайын өзүм оңдош үчүн. Жаман адаттарды кетирейин, фарзы айнды үйрөнөйүн, жакшы мүнөздү үйрөнөйүн, жакшы сыпатты үйрөнөйүн. Алла менен байланышты. Бейиш эмне, дозок эмне, кабырда суроолор эмне, таарат, намаз, илим, ихлас эмне, мусулмандардын ынтымагы, укугу кандай, арам нерселер кайсы, анда кантип тыйылабыз? Мусулмандарга, элибизге кантип кызмат кылабыз? Коомчулукта имандын, чынчылдыктын, адилеттүүлүктүн чөйрөсүн кандай түзөбүз? Мына ушу менен кетип атат. 40 күн дей турган болсоңуз, 40 күндүн касиети чоң. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда, оттун ичинде 40 күн жашаган. 40 саат 40 минут эмес, 40 күн ыргыткан. От күйүп атат. Өчкөн эмес от. 40 күндө өчкөн эмес. Ортосунда жашап атат. Зерикпесин деп Алла Таала бейиштен бир периште жөнөтүп койгон. Сүйлөшүп отуруш керек да эми? 40 күн. Кийин Ибрахим пайгамбардан сураганда жашооңуздун эң мыкты күндөрү. Ибрахим пайгамбар 100дөн ашык жашаган. Айтылат, 125 деп дагы айтылат. Ошончо жылдан 125, 130, 100дөн ашык да. 100га чыкканда балалуу көрүп атпайбы? 110га чыгып атканда көрүп атат Исхак пайгамбарды. 100га жетип жетпей мына Исмаил пайгамбарды көрүп атат. Экөө тең 100дүн тегерегинде көргөн, эки баланы тең. 100 байкан. Анан эмне деп атат анан? Анан айтып атат. Эң жакшы мыкты убактыңыз каякта болгон, кандай өткөн, кайсы күндөр болгон десе биз айтабыз го. Азыркылар эмне дейт? Совет мезгилинде. Лагерге барат элек. Дагы бирөө башка жакта эми. Дагы башка жакта. Бир Ибрахим пайгамбар эмне деди? Оттогу 40 күн деди. Оттогу 40 күн. 39 күн болгон жок. Эмнеге? 41 күн болгондон кийин чыгарбайбы?
Yunus пайгамбарды балық жұтып алды. Балық жұтып алды. 40 күн балықтың içinde La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin деген дуаны айтып тұрды. 35 күнде шығарған жоқ Алла. 45 күнде шығарған жоқ Алла. Ровно 40 күнде шығарды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кимде-ким менің мешітімде 40 намаз оқыса, Алла Таалам такбир ула деп қояды. Имам менен Аллаху акбар дегенде, қошы Аллаху акбар ихластылық менен. Алла екі белек береді деген. Мұнафықтықтан таптаза, дозоқтан құтылып бейішке кіреді деген. Бұл қанша 8 күн болады. Пайғамбарымыздың мешітінде. Умраға барып атышпай. Ушундай кылып барыш керек туғандар. 8 күн Мединада бир болуп койбойсуз ба? 5 мал намаздан қанша намаз? 40. Пайғамбар 35 деген жоқ қой. 45 деген жоқ қой. Эмне үчүн? Сахих хадис. Демек 40 дегенде бир таасири бар экен да. Биз дагы ошону карап туруп, мына жактан анан кийин жылына бир 40 күн берип тура бер. 35 кылбай, 45 кылбай, 40 күн берип тура берген. Биз дагы эненин ичинде 40 күн болдук эле го. А 4 ай бул 3-40 күндө айтат. Биз баарыбыз эненин ичинде 40 күн суу болгонбуз, атанын белинен чыккан суу, бир тамчы суу. 40 күн кан болгонбуз, 40 күн эт болгонбуз. Болду. 120 күн. 120 күндө бизге жан салынган. Коддомо эгерде ушул биз 4 айды ушундай өткөрсөк, телевизизден арамды чыгарбай, көзүбүздү сактап, күн сайын 5 вакыт намаз ихлас менен окуп, Алланы күн сайын зикир кылып, дуа кылып, таалим алып, тарбия кылып, охо 40 күн 4 ай мечитте билесизби? Алла улия болуп калат туган. Оңолу жан кирет, кадимкиде жашоо өзгөрөт. Всё дейт, арамды токтоттум дейт. Мен ахиретимди курушум керек, пока я живой дейт. Айта берсек токто көп го, мен буга көп убакыт өтүп кетти да. Бирок айтканга да туура бар. Туура көрүш керек. Демек, 4 ай 40 күн сүннет дагы айтайын, өзүнүн жайында таасири бар. Өзүнүн жайында алхамдулилlah субуту бар. Бирок ошо 4 айда абатка чыксын, 40 күн чыксын, 3 күн чыксын деген андай жок. Өмүр бою чыксын деген бар. Өмүр бою машина келгенден. Эмне үчүн ушундайлар? Бул тартип. Мен университетте азыр окуйбуз, 5 жыл окуйсуз. 3 жыл окугандан диплом бере бербейлиби? Же 7 жылдан кийин. Ар бир пара болот го, азыр бир пара канча? 40 мүнөтпү? 90 бу? Ладно, канча болсо да. Ошондо 75 кылып кое бербейлиби? Айтат, ты чё, бизде тартиби? Ушу менен сабак беребиз, ушу менен окуйсуң, анан кийин адам болуп чыгасың да колуңа диплом беребиз дейт. Туурабы? Бул да тартипте. Ислам академиялары деле, ислам университеттери, ислам институттарында баарына бакалавра, магистратура. Пайгамбарыбыз айтып берди ушуну. Бакалавра, докторантураны окуду. Бабам Манастын 40 чарасынын 4 ай экен. Хорошо? Вот так.